Ассаламу алейкум, урматтуу менин каналымда көрүүчүлөрүм, сиздерди каналдан көргөнгө абдан кубанычтамын. Анда эмесе бүгүнкү ушул жаңылыктарга бир карайлы. Эмне болду акыркы 12 сааттын ичинде жакынкы чыгышта Иран менен Израилдин ортосунда, АКШнын ортосунда албетте дагы. Негизи ушул 14-13 күн болуп атат ушул согуш. 14 күнгө башталды. Иран дагы бир ушундай чоң соккулардын толкунун атты. Бир толкун болду деп эсептелинет. Хезбалла менен биргелешип Израилге, Тель-Авивге сокту. Ошол жерден оңдогон жапа чеккендер бир нече имарат урады. Жерлерде ушундай жардыргандан кийин мындай тешиктер пайда болду. Ал атуулар түнчүндө башталып туруп, таң атпай бүттү. Хезбалла 100 ракетадай Израилдин түндүгүнө атты. Израиль болсо ал дагы өзүнүн сокку толкунун кылды. Ирандын инфраструктурасына, ошол урду Кашанга, Исфахан, Кум жана Аракка жаңы соккулар да болду. Бейрут, Ливандын түштүк жагы бир нече киши Иранда набыт болду, анын ичинде кичинекей балдар дагы. Анан дагы кошумча маалыматтар боюнча АКШ ошол Кумдан көп учурунда ошо Моавты колдонду, жолосо Mother of all bomb деп коет, жолосо ошол бүт бомбалардын энеси деген ушундай бир бомбаны жасашкан алар. Бул деген эң күчтүү ядердик эмес жардыргыч зат. Бул деген термобарикалык принцип менен жарылат, ошондуктан жарылуунун ортосунда вакуумду пайда кылат, ал вакуумдун ичине баарын соруп алат. Баягы Буратинонун кичинекей болосо, Буратино бул андан баягы эң чоңу да. Анан албетте эң күчтүү ядердик эмес жардыргыч зат деп эсептелинет дүйнө жүзүндө. Албетте атакалар Ормуз булуңунда уламды. Бир нече ушундай 3-4 кемени жардырышты эле, дагы бир кемеге аткылоо болду ушул Ормуз булуңунда. Анын эмне деген ошол катерлер же кайсы өлкөнүкү, Ирандыкы же башканыкы кимси аткан экени белгиленген жок да, мындай айтканда аныкталган жок, бирок Иран бизбиз деп атат. Албетте кыргыз жарандарынын коопсуздугу анчалык жакшы камсыздалган эмес. Тышкы иштер министрлиги жакынкы чыгыштан биздин жарандарга чыгып кеткиле деп жатышат. Коопсуздук үчүн 20 000 кыргызстандык эмгичекти бар, 10 000 Бириккен Араб Эмираттарында деп эсептелинет. 6 000 умрага баргандар Сауд Аравиясына. 166 кишини Дохадан алып кеткен болушчу Сауд Аравиясынан андан үйгө. Жана ошо коопсуздук кеңеш Кыргыз Республикасынын оперативдик кеңешмени уюштурду. Ысык мындай чалуу телефон линиялары иштеп жатат. Иран соккуларды улантып атат. Мачтаба Хамени тирүү, бирок негедир Мачтаба Хамени бир да жолу ушундай телевиденияга өзү чыккан жок. Антын айтып атканда, ошол шайланды деп жарыялап атканда, анын картондон жасаган ушундай сүрөтүн чыгарышты. Негедир өзү көрүнө элек жарадар окшойт, эмгичекти жана жаман тилдер, ушактар, фейктер чыгып атат. Ал деген комада деген, анан бир буту жок деп, бирок анысы тастыктала элек. Анын атынан ксир билдирүүлөрдү жасап жатат. Анан жакында ошол өзү кайрылат телеэкрандардан жана башка жерлерден деп айтып жатышат да. Кайсы өлкөлөргө соккулар болду? Эми негизгиси Израилге урду ракеталар, баллистикалык ракеталар Хезбалланыкы. Тель-Авивде ушундай 10дон ашык жарадар болду дейт. Ливанда Израилдин соккулары болду, Бейруттун түштүгүнө. Ошол жерден ондоптагы ошол жарадарлар өлгөндөр болду. Бириккен Араб Эмираттар, Дубай порт аэропортуна дагы соккулар болду. Катар, Кувейт, Бахрейн, Сауд Аравия, Ирак, Иорданиялар да ошол жерден сокку болду. Иорданиядан Тааттын радарына сокку кылышты Иран тарапы. Жана дрондун жардамы менен албетте. Жана бүгүнкү күнү АКШ 50 Ирандын кемелерин жок кылдык деп айтып атат. Анын ичинде Великобритания, Франция, Италия, Турциянын, ушу базалар, Канаданын базалары, жолосо жайгашкан жерлери, логистикалык инфраструктура ошо соккуларга да алды. Андан сырткары акыркы 12 саат ичинде 3-4 чоң мындай сокку болду. Иранда ракеталык залптар албетте ушундай бир эле толкун менен чектелди десек болот. Дагы ошол карасак, азыркы жалпы дүйнөгө болуп аткан таасир, глобалдык нефттин баасы $100 чыгып кетти баррель үчүн. Бүт ушул соода токтоп калды, тоңдурулуп калды. Баалар өсүп атат жана кибератакалар болуп атат Ирандын АКШ Санарипс инфраструктурасына. Сайыс тараптан Трамп айтат, согушту баарыбыз бүтүрөбүз дейт. Бирок албетте Ирандын жаңы лидери жок, биз деген силерге колубузду көтөрүп
өтүп кетпейбиз дейт, жеңилбейбиз деп атышат. Анан албетте экологиялык катастрофа болуп атат. Ошол нефть, куюлган нефть жаан жаап атат, кара асмандан кислоталык нефттин күйүктөрүнөн жана ошондой эле мазуттун, нефттин калдыктары Шри-Ланканын жээгине келип атат, башка жерлерге келип атат. Ошол жерден ушундай нерселер болуп атат. Дагы кошумча ошо эң кооптуу нерсе Иран жасаган бул деген сууну, туздуу сууну ичүүчү сууга айланткан ошо атайын установкалар бар, жабдыктар бар. Ошол жээктин, Перс булуңунун жээгинин мамлекеттеринде ал нерсеге ошо соккуларды жасады. 28 февралдан бери Иран ошол граждандык, жарандык инфраструктурага согуп атат. Бахрейнде мисалы үчүн сууну, ошо туздуу сууну ичимдүү суу кылгычу жабдыкты 8 мартта Иран урду Бахрейнге. Анан албетте суу азырынча иштеп атат, дагы эле станция жарым-жартылай. Кувейтте Доха Вест деген ошо портко урганда ошондой нерсеге тийди Иран, атайын тийдиби же атайын эмеспи. Бириккен Араб Эмираттарда дагы Жебел Алиге сокку болду, 12 миля дейт. Ошол чоң ушундай бир завод, сууну чыгарган, ичүүчү сууну чыгарган Жебел Али Distillation деген жанынан өттү. Ушундай соккулар өзүнө тие элек дейт азырынча, бирок абдан жакын келди дейт, сыныктары учуп барды дейт заводко чейин. Албетте АКШ Иран заводуна урган болчу Кешим деген. Анан ал жерден 30 айылга кетүүчү ошол ичүүчү суусун жетпей калды. Ошол ирандык айылдарга ошо АКШ тарабынан ушундай сокку болду. Аль Жазира, AP, New York Times, Bloomberg, Guardian бар айтып атат. Бул эң чоң ошо булуңдун, Парс булуңдун мамлекеттеринин мындай сезимтал аябай нерсеси дейт да. Анткени 90% бүт сууну ичкен ошо деңизден алып туруп, андан мындай ичимдүү суу кылып туруп ичишет ал жерде баары. 56 чоң завод бар ушундай сууну кайра иштеткен. Анан бир жакшы мындай катуу сокку миллиондогон адамдарды бир нече күн ичинде суусуз калтырат. Аны тез ремонт кылбаса, бир айдын ичинде албетте баарына суу тартыштык болуп баштайт жана паника болот. Элдер ошо суу жетпей кургакчылык болуп өлүп калышы да ыктымал, гуманитардык кризис болушу ыктымал. Заводдор аябай сезимтал, анткени ачык жээктерде турат, электроэнергия менен иштейт. Анан электроэнергия чыгаруучу станцияларга да сокку кылышат. Трубалар, трубопроводдор, водоканалдар абдан сезимтал, эч кандай жер астына катылган эмес, үстүнөн ракета менен уруп койсо эле сынат. Бул деген Ирандын дагы ошого сокконго даяр болгонун көрсөтүп койду. Бул баарын коркутуп атат. Бул деген 1-2 күндүн ичинде ушундай Иран соксо баарына миллиондогон адамдар суу жетпей өлүп калышы ыктымал. Ошо көз карандылык сууга. Деңиздеги сууга бүгүнкү күнү Кувейтте 90% деңиздеги атайын иштетилген сууга көз каранды болот. Кувейт 90%. Эң чоң Бахрейн дагы 90% Кувейт менен бирге. Катар 100% деңизден алынып, тазаланып, ичимдүү сууга айлантылган сууга көз каранды. Катар өлөт, кадимкидеги сууну соксо. Рас Абу Фонтас жана башка деген компаниялар 61% бүт сууну жиберет Катарга. Оман 86%, Муссан Дам деген заводу бар. Сауд Арабиясы 70% лидер деп эсептелет, 25% дүйнөлүк күчтүүлүк, дүйнөлүк кубаттуулуктан ушундай ичимдүү сууну жасаган. Жана 30 заводдор бар, анын ичинде Рият Плант жана башка. Бириккен Араб Эмираттары 42% сууну алат. Бирок Дубай менен Абу Даби шаарлары 100%га чейин барып калышы ыктымал ошол сууну алганы. Алар деген 7,27 миллион метр куб суткасына 70 заводдон алат. Ирактагы аяктан албетте көбүнчө Тигр, Ефрат суусунан алат жана жер астынан сууну алат. Бирок эле деңиз суусун ичимдүү кылып жасаган заводдор 10-15% аларга суу камсыз кылат. Жалпысынан ошо Парс булуңунун мамлекеттери жакынкы чыгышта 40% бүт дүйнөлүк ушундай деңизден алынып, ошол кайра иштетип ичимдүү кылуучу суунун заводдорунун жана чыгарылышын 40% дүйнөлүк иштетет дагы, ичишет да. 400дөн ашык завод бар. 7,2 миллиард метр куб 20-жыл мисалы үчүн ушул заводдор чыгарышкан, ушундай иштетилген сууну. Бүт ушул заводдор бир жерде жайгашкан. Иранга көп деле мындай маселе жок. Ушул араб өлкөлөрүн чын эле жек көрсө, ушунчалык жок кылайын десе, ошол жерге эле кечке ура берсе, бүт ушуну миллиондогон адамдар суусуз калып өлүп калышат да.
Аны албетте бир нече өлкө бүгүнкү күнү ошол тартыштыкты сезе баштады суу боюнча. Эң негизгиси бул Кувейт, Бахрейн, Катар жана Бириккен Араб Эмираттары. Албетте аны резервтерди даярдап жатышат. Аларда дагы резервтер, жашыруун резервтер бар. Ал резервтер бир нече күнгө камсыздай алат. Анан алар тез ремонтту жасап атышат. Бирок бул эң чоң маселе экен да. Ушундай туугандар, көрүп атасыздар, суу маселеси бул абдан сезимтал жана ошол Иран өзүнүн кошуналарына ушундай бир амал тапкан окшойт. Дал ошол суу маселеси боюнча, ичимдүү суу маселеси боюнча Иран буларды аябай катуу мындай титирете алат жана чоң маселе жарата алат аларга. Биз болсо суунун башында турабыз, биздин суубуз мөңгүдөн агып турат, бирок жылдан жылга азайып атат да. Эмки жумалар жаан жайт экен Кыргызстанда, кичине токтогул суу сактагычыбыз, калган суу сактагычтар толуп калса болот эле, жакшы. Бирок сел да коркунучу бар албетте, бирок ошо жаан чачын боло берсин, эми суу керек. Суу баарына баш дегендей. Элестеткиле, абасыз, суусуз адам узак жашабайт. Тамаксыз кичине баягы 12 күн жашаса, азыраак тамак жеп, жылдап айлап жашаса, суусуз, абасыз жашай албайт да. Биз болсо ошол башкы ресурстун үстүндө турабыз да. Азыр ушул нефть кымбаттап атат, нефть айынан ушул согуштар болуп атат. Эмки согуш суудан болот. Элестеткиле, аякта кандай болот. Аякта ушул суу, климат өзгөрсө эле миллиондогон адамдар бир күндө өлүп турат да, ушундай куралды атпай туруп эле. Дал ушундай сезимтал маселе бар экен. Биз ушул суу ресурстарыбызды кантип сактайбыз, кантип бул жерден технологиялык жактан аябай алдыга өткөн мамлекеттерге туруштук беребиз? Ушул да чоң суроо. Албетте билим берүүнү өрчүтүш, мындай көтөрүш керек биздин мамлекетте. Дагы туугандар, кичине кулактандыруу, бизнес план жазабыз, техникалык, экономикалык негиздемелер жазабыз, ТЭО деп коет. Долбоорлорду жазып беребиз, ушундай ишканабыз иштеп атат. Аны дагы эсертип коеюн, мурунку видеолорумда рекламасы бар. Ошо видео астында кийин номер пайда болот, ошо номер аркылуу кайрылсаңар болот да, бизнес план керек болсо. Андай эмес, сиздер менен Искендер Шашеев болду, экономист, саясаттануучу. Эмки видеолордон көрүшкөнчө комментарийлерден оюңарды жазгыла.